18-iyul 2026-жыл кайра эле ошол Новкен районундагы Жалал Ата областындагы Мисте токойунда жүрөбүз. Изилдөөдө Мисте селекция кылып атам мен бул жакта. Баягы уруктан отургузуп, уруктан эккен бойдон кыйыштырбай эле койсок эмне болот деп көп адам сурайт. Ошолорго жооп бергим келип атат. Караңыздар. Мынау дарактын мөмөсү жыш экен. Шиңгил деп коебуз түштүктө. Ушул мөмө жыш жайгашып атат. Ушунун жанындагы эле бир даракка келели. Бул быш эле экен. Жапжаш бойдон турат, анан сейрегирек, суюк. Могул агарып бышып калган ужечи. 80%, 90% мөмөсү бышкан да. Мынага келели. Булардын ар бири уруктан чыккан. Сиздин дарагыңыз уруктан чыккан болсо ушундай болот. Мына бирөөсү эрте, бирөөсү кеч. Бирөөсүндө чаңдашуу начар, мына ооруга туруктуулук аз экен. Кара точка болуп күйүп калгандар көп. Алтарнария илдетине чыдамсыз. Бирөөсүнүн жалбырагы аз, бирөөсүнүн жалбырагы жыш, бирөөсү эркек, бирөөсү ургачы. Дагы эмне дейбиз? Иши кылса ар түрдүү булардын баардыгын бирдей болуусу үчүн биз селекция жүргүзүп, эң жакшы мөмөсү чоңдорду ылгап элип алгандан кийин алтынды бөлүп алгандай эле. Андан кийин ошону көбөйтүп бак курабыз. Мисалы, могул мөмө азыр көрүнүп атабы? Бул мөмө оозу туюк экен, оозу ачык эмес экен да. Буну чагыш дагы кыйын. Мөмөсү кичинекей. Ушундай дагы мөмө чыгып калышы мүмкүн. Эми бунун мөмөсүн көрүп көрөлү, бышкандар бар болсо. Мен спонтанно азыр карап атам, эч бир сиздерге кичине көрсөтүп коюш үчүн эле. Бунун оозу ачык экен. Оозу ачык экен. Салыштырмалуу чызыгы бар, бирок аябай чоң ачылган эмес. Ушундайда достор, ар бир кимиси ар кандай болот. Ошондой болбош үчүн мөмөсү чоң, оозу ачык, жакшы мистелерден кыйыштырылыш шарт да. Ошондо алма дарагындай, өрүк дарагындай баардык 100 дарагыңыз болсо 100 тең окшош мөмө берет. Антпесе мынтип 5-6 даракты азыр мен салыштырып көрдүм. Мына карасаңыз сырткы кабыгы кызыл, бирөөсүнүкү жашыл. Бирөөсү тоголок формада, бирөөсү сүйрүү мисалычы. Эми окшошурактар деле чыгып калат, бирок жалпысынан ар кимиси ар кандай да, адамдардай эле болуп калат мындай айткандачы. Биз айыл чарбада стандартизация деген нерсе бар. Баардыгы бирдей болсо, бул аябай кандай жакшы нерсе. Калибровкасы, чоңдугу, бүт өзгөчөлүктөрү окшош болуп турса, кымбат бага, жакшы бага сатылат. Мына бадамдарды караңыздар, курап калган. Мына мистелер мөмө берип атат. Бул дарак балким 5000 сом акча алып келет быйыл, мисалы. Бул дарак курап калды. Кургакчылыкка чыдамдуу мисте. Буларды өнүктүрүшүбүз керек достор, Кыргызстанда. Илимий жактан изилдеп аракет кылып келатабыз 10 жылдан бери. Кыргыз эли дагы монтип көрүп атасыздар видеодон. Колдоп койсоңуздар жакшы болот. Себеби дегенде бул тармакта мындай олуттуу киришкен жаштар деле жок. Олуттуу киришкен окумуштуулар деле жок. Бул тармакты өнүктүрүшүбүз шарт.